Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясы Кыргыз Республикасында 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасынын алкагында кыргыз тилин үйрөтүү максатында иштеп чыккан кыргызча оңой мобилдик колдонмосунун таанытымын Борбордогу эл аралык университетинде окуган студенттерге өткөрдү. Бул мобилдик колдонмо туурасында бир кыскача маалымат айтсам, бир 2-3 жылдан бери ошол кыргыз тилин үйрөнүү боюнча атайын дүйнөлүк Duolingo аттуу мобилдик колдонмонун үлгүсүнүн негизинде иштелип чыккан. Кыргызстанда көптөгөн окуу жайлар бар, жогорку окуу жайлар, чет мамлекеттен келип билим алган чет элдик жарандар үчүн дагы ушул кыргыз тилин үйрөнүүдөгү жеңилдиктер болсун деп, же болбосо баягы коштолмо курал болсун деп туруп атайын ушул таанытымды өткөрүп атабыз. Келечекте бизде жакшы пландарыбыз бар. Кыргызстанда жашаган башка этностордун өкүлдөрү дагы ушул биздин кыргыз тилин өз тилдеринен үйрөнө тургандай жагдайды түзөбүз. Кыргыз Республикасынын эл аралык университетинде чет элдик студенттер да билим алышат. Алар да аталган иш-чарага катышып, кыргызча оңой тиркемесин колдонуп көрүштү. I am MD Abdullah. I am come from Bangladesh. Менин атым Абдулла. Бангладештен келген студентмин. Бул жакка келгениmin себеби бангладештик студенттердин саны арбын. Алардай эле мен дагы татыктуу билим алсам деген тилек менен Кыргызстанга келгем. Бул университетте медицина багытында 2-чи курста окуйм. Жаңы келген убакта башка маданият, башка тил болгондуктан бир аз кыйынчылыктар болду. Кыргыз тилин да үйрөнүп жатам. Өзүмө ишеним пайда боло баштады. Акыркы 2 жылда кыргыз маданиятын, тилин өздөштүргөнгө жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. 2 years, almost 2 years then. Иш-чаранын алкагында студенттер аталган тиркемени телефонго көчүрүп алышып, этаптардан өтүү аркылуу оюн ойношту. Эң көп балл топтогондорго тил комиссиясынын атынан чакан белектер берилди. Бул тиркемени телефонго көчүрүп алуу абдан жеңил экендигин тиркемени иштеп чыккан Данияр Карабаев билдирди. Тиркемени иштеп чыгуу жалпысынан бир 2 жылдай мөөнөт алды. Бул мобилдик колдонмонун эң негизги максаты кыргыз тилини орус же англис тили аркылуу бир аз болсо дагы кошумча үйрөнгөнгө шарт түзүү, өбөлгө түзүү. Себеп дегенде бул негизги заман талабы бүгүнкү күндө өзүбүздүн тилибизди заман талабына жараша санариптештирип окууга, үйрөнүүгө бир аз болсо да шарт түзөлү деген ниеттенгенбиз. Кыргыз тилин үйрөтүүчү бул мобилдик колдонмодо кыргыз тилин орус тили же англис тили аркылуу жеңил үйрөнүү шарты каралган. Ошондой эле колдонмо интерактивдүү көнүгүүлөрдү, оюн форматындагы тапшырмаларды жана грамматиканы өздөштүрүүгө багытталган инструменттерди камтыйт. Учурда A1 деңгээлинде иштелип чыккан, жакын арада A2 деңгээлинде иштеп чыгуу пландалууда. Айсел Сөркул кызы, Гүлчөрө Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек.